жаныңда отырабыз, сыймыктанып атабыз ушу. Анан кийин 100дөн ашып, дагы 100 юбилейди отмечать этелик. Анан сен бизди көрүп, сен де жашарып тур. 5 муунду, 2 доорду көрүп жашап жаткан эмгек ардагери Фатима Сарымсакова 101 жашта. Ал өз өмүрүн советтик жана эгемендүү Кыргызстанга, балдарына арнаган. Манас кинотеатрынын администратору болуп 30 жылдан ашык иштеген каарманыбыз ошол учурду эскерет. Ошо контроль болуп жүргөндөн кийин мени администратор кылып койду. Анда жаш элеп, ошондо администратор кийин анан иштеп калдым. Бирден болсо текшерсе, элдер келип текшерип Кударошко мага жиберчү. Бардыгын өзүм кылчумун, ишенгени Кударошко директор болчу кинотеатр, мен студенттерди ушундай жакшы көрчү директор бизди. Ошентип 30 жыл иштеп, Москвага жиберди жаш жашымда. Бала ошондо жаш элем да, болсам дагы, жаш болсам да Москвага жаш жашымда жиберди. Премия алдым ошондон, Москвадан премия беришти мага. Ошол менен иштеп бүтүп, анан пенсияга чыктым. Карлар күнүнө карата Фатима энени куттуктоо үчүн кинематографисттер уюмунун мүчөсү Замир Эралиев келип, ага уюмдун күбөлүгүн жана төш белгисин тапшырды. Мен бүгүн аябай толкунданып турам, себеби Союз кинематографистов Кыргызстандын сизди ардактуу мүчөсү деп шайлады. Сиз эми биздин кинематографисттердин ичине кирдиңиз. Айтматов, Шамшиев, Базаров, Убукеев, ошолордун арасында сиз дагы барсыз да. Мен сизди ошону менен куттуктайм. Биздин союздун ардактуу мүчөсү болгонуңузга мен оюмча сиздин туугандарыңыз, жакындарыңыз дагы кубанат. Фатима апа 1923 жылы Кемин районунун Кызыл Суу айылында туулган. Ал кичинекей кезинен эле зирек кыз болгон. Окууну аяктагандан кийин Адыккан аттуу жигитке турмушка чыгып, 5 балалуу болушкан. 3 уул, 2 кыз жана 30дан ашык небере чөбөрөсү бар. Улуу кызы Светлана 83 жашта. Хотя мен уже 84-кө чыгам, ошого карабай апам бар деп, подружкаларым мени кыз деп айтышат. Апаң бар, ошон үчүн сен кызсың деп. Мына Кудайга шүгүр, 30ка жакын небере чөбөрө Кыбырага жетти апам. Анан кийин эми да жашап турсун, бизде апабызды карап мындай гордимся ею дегендей. Ошол бардыңар, силерде 100дөн ашкыла, 100ге жете турган адамдар аз. Анан кийин мындай чын эле апаң турса, атаң турса, өзүңдө баладай көрөт экенсиң да. Ошо. Ал эми уулдарынын улуусу Руслан Сарымсаков азыркыга чейин апасынын алдында өзүн кичинекей бала элестетет. Апабыз барда биз ар дайым жашпыз дейт. Мы все перед ней малыши, и она нас называет, мама нас, называет своими детьми. Мы дети, по сути дела, до сих пор, несмотря на то, что у нас тоже и внуки, и внучки есть, и так далее. Поэтому мама для нас пример, которая неподражаемый пример, поэтому мы всегда ее навещаем, любим и всегда с ней бываем. Поэтому она, чувствуя и видя нас, она сама молодеет. Это мне так кажется. И несмотря на ее возраст, 100 с чем-то лет, 100 с чем-то я говорю, потому что она говорит, что ей 103, а мы говорим, что ей 101 год. Но мне ее сестра старшая, у ней была сестра, Россия ее звали, она говорила, что мама ваша с 21 года рождения, а не с 23 года рождения. Поэтому, кто знает все-таки ее возраст, а возраст она сама говорит, что ей 103 года. Если с 21 года, 103 год. Поэтому мама, одно слово «мама», это очень огромное слово, и значит во всем мире это мама. Незаменимая для нас мама, она никого не заменит, понимаете? Жолдошу аскер кызматында
Өзү болсо ошол учурдагы алдына коюлган милдеттерди так аткаргандыктан кызматтан кызматка көтөрүлүп, көптөгөн сыйлыктардын ээси болгон. Жаш болсом дагы Кударошко деген директорубуз жакшы болчу. Ишенгени мен бирдеме болсо ошо бирдемени менден сурачу, өзү директор болуп турса дагы. Ошондо көп жыл калдым, Москвага жиберди. Премия берип, премияда Москвада жаш чагымда премия алып, ошактан эменин Москванын директору ошол кызы менен мени тааныштырып, ошондо Москвада көп жүрүп калдым да. Бесплатно бардым, бесплатно келдим, акча беришти, жаш экенмин, эчтекени билбеген экенмин да. Вот ошондо көп жыл иштеп калдым. Андан кийин пенсиядан Манастан чыктым. Манастан өтө жаш чыгып калдым. Учурда Фатима эне кичүү кызы Людмиланын колунда. Ал күнү түнү апасынын жанында болуп, ага кам көрүүдө. Ошо мен өзүм азыр жыгылып калып, оорулуу болуп калгам. Жыгылып кетип, анан ошо багып аткан мени оокат кылдырып аткан кызым, кичинекей кызым. Ошо кызым бардык булат бакканда ошо, жуганда ошол, киринткенде ошол кызым тикесинен тике туруп берет. Мындай кызды көргөн эмесмин, Кудай берген кыз экен. Кылым картарлык өмүр сүргөн эне. Ал жашаган мурунку жана кийинки доорду салыштырып, айырмачылыктарын белгиледи. Эң башкысы келечектин ээлери жаштарды патриоттуулукка, ыймандуулукка чакырат. Балдарыбыз, кыздарыбыз, студенттерибиз ыймандуу болчу. Жаш болсо дагы өзүлөрү ыймандуу болчу. Эмки жаштар болсо, энесин да ойлобойт, атасын да ойлобойт. Өзү эле иштесе, өзү эле окуса болду. Калган эмне болсо болсун. А мурунку жаштар андай эмес, энеси үчүн тикесине тике туруп берчү. Атасы үчүн ошондой болчу. Аяктан келатсаң, машинеге түшсөң, улуу киши туруп турат. А жаштар болсо отурат. Отурганын ордуна туруп жолдо да бербейт. Жаштарыбыз ошондой болуп калдык азыр. Өзүн гана ойлоп, элди ойлобой калды. Элибиз аман болсун, жаштарыбыз ошону көңүлүнө алсын. Андан башка эмне дейм? Акылдуу, эстүү болсун жаштарыбыз. Окуганды беш менен окусун. Ыймандуу болсун чоңдорго, чоң улуу кишилерге. Ошол айта турганым. Клара Кудайбергенова, Кыргызстан, Бишкек.